Ошондо мага канчадан төлөп атасыздар эле? Миллион сомдон бөлүнгөн. 2006-2007 канча ошондо? Миллион сом. Сом. 600'дөн тегереги болгон. Жок, миллионбу же долларбы? 800 миллиондон ашык. Дагы ушул сумма кайталанганда 600 миллион сомдун тегерегине акча болгондо 10,5 миллиард сомна. 10 миллиард сом? 10 миллиарддан ашык. Эми мадымарт берген болуп калат да. Кыргызстан жараны катары Мадымаровду каралаганды койгула деп айткан видеомо четтен эле канча төлөдү, канчага сатылдың, сенде эл бузарды камаш керек деп фейктер эми массалык түрдө мага асылып баштадыңар. Мени сатып алууну Мадымаровго эмне кереги бар? Учурунда ал бүтүн Кыргызстан элине миллиарддаган акчаларды берип жаткан мыйзамдарды жазып, кыйшаюусуз аткартырып койгон инсан болсо. Анын ар бир мыйзамы бир нече миллиард сомдон бүгүн эле элдин капчыгына түшүрө алды. Кайталап айтамын, өзүнүн эле жакындарына же жердештерине, өзүнүн эле кокту колотуна эмес, бүтүндөй Кыргызстан элине. Мыйзамдардын ар биринин түпкү маанисине карасаң, ар бири өзүнчө баа жеткиси. 1-класстан баштап 4-класска чейин окуган башталгыч класс окуучуларына ысык тамак берүү мыйзамынын өзү эле бүгүнгө келип 10 миллиард сомдон ашык элге пайда алып келди. Муну кантип эсептеп койдуң дейт чыгарсыздар, жообу оңой эле. Улуттук статистикалык борбордун сайтына киресиздер. Ал жерде 1999 жылдан берки Кыргызстандын орто мектептеринде кайсыл жылы канча окуучу окугандыгы жөнүндө толук маалымат бар. Мен ошол маалыматты алып эле, анын ичиндеги башталгыч класс окуучуларынын эсебин чыгарып, алардын саны мыйзам боюнча бөлүнгөн 2006 жылдан 2008 жылга чейин 7 сомго, андан кийинки жылдарды 8 сомго көбөйтүү жолу менен эле эсептеп чыктым. Караңыздар, 2006-2007 окуу жылында башталгыч класстарда 438.097 окуучу окуган экен. Алардын ар бирине 7 сомдон каражат бөлүнгөн. Демек 438.097-ни 7ге көбөйтөбүз. Барабар болот 3.066.680 сом. Бул эми бир күндүк ысык тамакка бөлүнгөн акча. Башталгыч класстар жумасына 5 эле күн окушат. Ошондо бир жумага бөлүнгөн каражатты бир күнгө бөлүнгөн 3.066.680 сомду 5ке көбөйтүү менен табабыз. Барабар болот 15.333.400 сом. Bir айда 22-23 күн окушат. Анын 22-син эле бир күндүк каражаттын суммасына көбөйткөндө бир айга бөлүнгөн каражат 67.466.960 сом болуп чыга келет. Ушундай эле ыкмада бир жылда башталгыч класстар 197-198 күн окуса, демек бир күндүк каражатты 197 күнгө көбөйтүү аркылуу жылдык каражаттын суммасын 604.135.960 сом деп табабыз. Бул жерде мен эсептеп чыккан ошол статистиканын таблицасы. Биринчи катарда окуу жылдары, экинчи катарда окуучулардын саны, үчүнчүдө болсо жыл сайын ар бир окуучунун башына бөлүнгөн акча. Албетте бул көп өзгөргөн эмес. 7 сомдон башталып, 2008-2009 жылы 8 сом болуп, анан ошол бойдон кала берген. Андан кийинки катарда бир күндө, андан кийинкиде бир жумада, кийинкиси болсо бир айда же 22 күндө, анан эң акыркысы болсо ошол жылга бөлүнгөн акчалардын суммалары. Демек кеттик, 2006-2007 окуу жылын айттык. 604.135.960 сом болгон экен. 2007-2008 окуу жылында болсо салыштырмалуу азыраак 595.762.475 сом эле бөлүнүптүр. Себеби окуучулардын саны мурдакы жылкыга караганда азыраак 438.097 эмес 432.025 эле болуп калган. Ал жылдары билесиздер, төрөлүүнүн саны аз болчу.
Анан да бала чакасы менен Россия жарандыгын алып чыгып кетип жаткан мекендештерибиз да арбын болчу. Кыскасы жылдан жылга Кыргызстан эли кемигенден кемип бараткан жылдар эле. Бул нерсенин алдын алуу үчүн да Мадумаров өтө көп иштерди жасаган. Бирок сөз азыр ал жөнүндө эмес, ошондуктан ысык тамактын акчасына кайталы. 2008-2009 жылга келип 7 сомго ысык тамак берүүгө дээрлик мүмкүн болбой калган. Акчанын куну кетип, кымбатчылык болуп, баратканын эске алуу менен 1 сом дагы кошулуп, 8 сом болуп калган. Окуучулардын саны өткөн жылга салыштырмалуу дагы да аз болгону менен, бөлүнгөн каражат 8 сомдон болгондуктан 664 миллион 233 миң 568 сомду түзгөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай, 2013-2014 окуу жылга чейин окуучулардын саны жылдан жылга азайып бара берген. Каражат болсо, ошол 8 сом бойдон өзгөргөн эмес. 2013 жылдан орто мектепке кабыл алынгандардын саны аша баштаган. Анткени 2007 жылдан тартып төрөлүүнүн саны ашкан. Ошол көп санда төрөлө баштаган наристелер эми 13 жылда 7 жашка толуп, мектептердин босогосун аттап келе баштаган. Сөз бул жөнүндө эмес албетте. Мүмкүн болсо бул жөнүндө дагы атайын башка берүүдө айтып беремин. Азыр ысык тамак акчасын айталы. Муну ошентип, жылда өзүңүздөр көрүп турган суммалар мамлекеттик казынадан сиздердин перзенттериңиздер үчүн бөлүнүп келет. Албетте, бүгүнгө келип ысык тамак мыйзамы каткан пряникке алмашып калды. Себеби инфляцияны эч ким эсепке алган жок. Бул мыйзам кабыл алынган 2002 жылы 7 сомго 2 сом 50 тыйындан 2 набайынан сатып алсак, дагы 2 сом ашып калса, бүгүн ал нандын бирөөсүнүн эле акчасы 15 сомдон кымбат. Демек, бүгүнкү күндө дагы кеминде 40 сомдон ар бир балага бөлүнүп турса, бүгүн деле балдарыбыз ысык тамак ичишмек. Бирок Мадумаровду 12 жылдан бери бийликке жолотпой жүргөндөр мындайга баш ооруткусу келеби? Мыйзамды жок кылып да жибере алышпады, бирок кыйратып аткарышкан деле жок. Кыскасы мойнунан байлаган иттей болуп, айласыз 8 сомду бөлүп берет да кутулат. Ал 8 сом дагы балдардын оозуна жеткенче башкаларга кемирилип, жейилип олтуруп, акырында бир каткан пряник гана калат. Мыйзам аткарылып жатканы менен өзүнүн башкы максатын аткара албай келет. Муну ойлогон эч ким жок. Себеби бул миллиондорду ансыз да аксап турган мамлекеттин казынасынан бөлүүдөн максат келечекте бакубат өлкө болуу үчүн илимдүү, билимдүү кадрларды мүмкүнчүлүктүн болушунча көбүрөөк даярдоо болчу. Илим менен билимдин пайдабалы адамга мына ушул башталгыч класста орнотулары баарыбызга белгилүү. Курсагы ач олтурган жеткинчек эч убакта билим алууну ойлой албайт. Анткени ал курсагы ачтыгынан бир сындырым нанды же бир тиштем этти элестетип, эңсеп гана олтурат. Анан башталгыч класста ала албай калган билимдин ордун ал кийин эч бир окуу жайдан толуктай албайт. Мына ошонун артынан сабатсыздык күч алып, адам түркөй, дөдөй, маңкурт болуп кала берет. До конца деп бакыра турган болуп. Кечиресиздер, темадан дагы бир аз четтеп кеттим. Кыскасы, жыл сайын инфляция эске алынып, акча кошулуп келиши керек эле. Мыйзам мына ошондо гана өз максатына жетмек. Бирок тилекке каршы антип кошулган жок. Кошулса азыр балким 10 миллиард эмес, 25-30 миллиард сомду эсептемекпиз. Перзенттерибиз каткан пряник менен болсо дагы биртке өзөк жалгап жатышат. Эгер Мадумаров бийлик башында турса, инфляция сөзсүз эске алынып, балдарыбыз ысык тамактан ажырабайт эле. Анткени мындай мыйзамды элин сүйгөн, мекендин келечегине күйгөн инсан гана ишке ашыра алат. Бул белгилүү журт башчыбыз Исхак Разаховдун идеясы болгон. Бул деген улуу саясий жана коомдук ишмер Султан Ибраимовдун ишке ашырган эң ири долбоорлорунун бири болгон. Советтер Союзу тарап, Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин мындай чоң мыйзамды ишке ашыра алган жападан жалгыз саясатчы Адахан Мадумаров болду. Эмне үчүн жападан жалгыз деп жатамын? Жогоруда айтып өткөндөй,
Бул мыйзамдын долбоорун Мадумаров жетектеген комитет 2002 жылды жазып жогорку кеңешке алып чыгышкан. Жогорку кеңеште жактырылып, мыйзам кабыл алынып, ал кездеги Ажо Аскар Акаев айласыз макул болуп мыйзамга кол койгону менен аны аткара албай, ар нерсени бир шылтоолоп жүрүп, акыры качып кетип кутулду. Жаңы бийлик орноп, Мадумаров өкмөттүн курамында вице-премьер-министр болуп дайындалганда, бул мыйзамын 5 айдын ичинде кайра өзү аткарууга жетишкен. Мына ошондуктан 2002 жылы кабыл алынган мыйзам 2006-2007 окуу жылында гана иштеп баштаган. Мен бул киши жасаган бир эле ишин айттым. Мындай мыйзамдары ондоп, жасаган алгылыктуу жакшы иштери болсо, жүздөп, миңдеп саналат. Эгер убакыт тапсам, алар жөнүндө дагы сиздерге айтып бергенге аракет жасаймын. Мени канчага сатылганымды балким эми түшүнгөн чыгарсыздар. Түшүнбөгөн болсоңуздар, жазыңыздар, дагы жооп бергенге аракет кыламын. Ага чейин Аллахка аманат, барыңыздар, бар болуңуздар. 2006-2007 канча ошондо? 2006-2007 примерно 600'дөн тегереги болгон да. Жок, миллионбу? Миллион сом. Сом. Мадумаров ошондо 600 миллион сомдон берип аткан силерге. 9 эмес, айтып атпайм, 19дарга келип бул өскөн. 19дар эле эмес, ага чейин деле мисалы 650, 700, 800 болуп эле өсүп келген. Жалпы миллион сомдон болуп бөлүнүп келип, жалпы менин эсебимде 10,5 миллиард сом да. 10 миллиард сом? 10 миллиарддан ашык. Бул жерде канчаны бөлүшүп аттың, эмне кылып иш кылып аттыңар? Ал Мадумаров каяктан алып аттан акчаларды? Бул иш кылгандарга берилген эмес. Бул жөн эле Кыргызстандын келечеги болгон наристелерге, жеткинчектерге, ар бир Кыргызстандын башталгыч класс окуучуларына ысык тамак берүү аркылуу берилген, бөлүнгөн акчаларды айтып атам. Бул мыйзамы ошол Алахан Мадумаровдуку. Ушул мыйзамдын артынан бүгүнгө чейин 15 жылдан бери иштейт ал мыйзам. Ошол мыйзамдын артынан ушул мен айткан суммалар Кыргыз элине, бир эле мага эмес, же болбосо бир эле сени көзгө эмес, бүтүн Кыргызстан элине берилип атат.